Туташ сабатсыздыкты жойгон алгачкы агартуучулар. Байыртадан кыргыз эли билимди аздектеген, билимдүүнү өтө сыйлаган эл болгон. Аны миңдеген жылдар мурун таш бетине чегерилген жазмалар, сүрөттөр айгиленип турат. Орто кылымдарда андан кийинки учурларда да дүйнөгө таанымал инсандар чыккан. Жыйырманчы кылымдын баш ченинде Россия империясынын колонияларындагы түрк тилдүү мусулман элдеринде, алардын ичинде кыргыздарда жаңы усулда окутуу ыкмалары тарап, дин менен кошо кадимки арифметика, география, тарых, музыка жана башкаларды окуткан мектеп медреселер, жергиликтүү элден чиновниктерди даярдаган орус түзем мектептери ачылган. Натыйжада сабаттуулардын саны артып, совет бийлиги орногонго чейин эле кыргыздын улуттук интеллигенция тобу калыптанып калган. 1911 жылы жарык көргөн Эшеналы Арабаев менен казак агартуучусу Сарсакеевдин Алифба яки төтө окуу аттуу алгачкы окуу китеби белгилүү. Совет мезгилинде Эшеналы Арабаевдин катарында Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, Константин Юдахин сыяктуу агартуучулар кошулду. Калктын көпчүлүгү сабатсыз болгондуктан Совет бийлигинин атайын кабыл алынган декреттин негизинде 18 жаштан 40 жашка чейинки корактагыларды окутуп, сабатсыздыгын жоюу иштери жүргүзүлгөн. Агартуучулардын алгачкы китептери 1924 жылы Эркинтоо гезитинин чыгышы агартуучулуктагы алгылыктуу кадамдардын башаты болду. 1923 жылы Кыргызстан боюнча 20 000 окуучу болуп, 327 мектеп болгон. 1928-1929 жылдары араб алфавитинин ордуна латын алфавити киргизилип, 1940 жылы кириллицага которулат. 1925 жылы 25 октябрда Бишкекте эл агартуу институту ачылып, кийин педагогикалык техникум болуп өзгөргөн. 1933 жылы Кыргыз зооветеринардык институту, 1939 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институту билимге эшигин ачса, 1935 жылы Борбор калабызда, 1939 жылы Ошто, 1940 жылы Караколдо педагогикалык институттар ачылган. 1950 жылдардан тарта орто жана жогорку окуу жайларынын саны өсө баштаган. 1975 жылы 8 класстык билимге ээ болгондор жалпы окуучулардын 86,6%-ын түзүп, окууларын андан арулантышкан. 1979 жылы бул көрсөткүч 98,6%га жеткен. 1981-82 окуу жылдары республика боюнча 1734 мектепте 900 миңден ашуун окуучу билим алган. Эгемендик жылдардагы билим берүү. 1991 жылдан эгемен Кыргызстанда билим берүү системасында да олуттуу өзгөрүүлөр болду. Билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 2000-2001 окуу жылдары өлкөдө мектептердин саны 1975ке жеткен. 2000 жылы 460 балабакча болсо, алардын 268 шаарда, 192 айылдарда жайгашкан. 2000 жылы мугалимдердин биринчи съезди уюшулуп, кийинки жылы мугалимдердин макамы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 2000 жылдан тартып президенттин жарлыгы менен Баткен жана Таласта мамлекеттик университеттер негизделип, жеке менчик жогорку окуу жайлары менен алардын филиалдары аймактарда ачыла баштаган. Учурда өлкөдө 80 жогорку окуу жайларында 200 миңге жакын студенттер билим алууда. Алтын казык билим берүү трансформациялоо программасы. 2023 жылы 11 августта Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санынын 26%-дан 40%га чейин көбөйтүү милдети коюлду. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен акыркы 3 жылда билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп, балабакча мектептин курулуштары күч алды. 2023 жылы 105 мектеп, 9 балабакча курулуп, быйыл 2024 жылы мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматына ылайык 49 мектеп жана 10 балабакчанын курулушу пландалууда. Эми мектептердеги окуу китептери дүйнөлүк стандартта басылып, STEM предметтери Сингапурдун билим берүү чечимдеринин алдыңкы провайдери болгон Marshall Cavendish Education системасы трансформациялоого көмөктөшөт. Кыргызстанда мектептик билим берүүнү 12 жылдык системага өткөрүү боюнча даярдык башталды. Заманбап президенттик мектеп лицейи түзүлдү.
Билим берүүдө, санариптештирүүдө активдүү уланууда. Онлайн мектеп, электрондук күбөлүктөр менен аттестаттар, электрондук дипломдор базасы, жасалма интеллекттин жардамы менен окуучулардын жана мугалимдердин жетишкендиктерин баалоо платформасы, кадрлар резервинин электрондук системасы, санарип контрактер чет элдик студенттердин базасы түзүлүүдө. Окуу процессин башкаруу системасы менен аналитика борборлору иштеп баштайт. Башталгыч, орто кесиптик билим берүүдө жана жогорку окуу жайларга катталуу онлайн жүргүзүлүп келет. Башталгыч кесиптик билим берүү, эмгек рыногуна ылайык адистерди даярдоо, WorldSkills сынагына катышуу, сертификация жана валидация борбору ачылган. Орто кесиптик билим берүүдө 8 алдыңкы тажрыйба борборлору ачылып, 16 артыкчылыктуу адистик боюнча иш жүрүп, ишкердикке окутуу модулу менен 211 бүтүрүүчү өз бизнесин ачты. Билим берүүнүн мазмунун жана технологиясын трансформациялоо, инновациялык жана илимий жаңылануу университеттин башкаруусун өзгөртүп жүрүүдө. Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз-Түрк Манас университетине дүйнөдөгү алдыңкы Кюакерели Саймонс уюмунун QS Stars эл аралык университеттер рейтингинде 4 жылдыз ыйгарылып, 4 жылдыздуу университеттердин катарына кирди. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз Россия Славян университети да QS World University Ranking 2025 тизмесине кирди.